Жаңы окуу жылынын башталышына аз гана убакыт калды. Мындан улам мектептерде түрдүү ремонттук иштер жүргүзүлүп, даярдыктар көрүлүүдө. Бүгүн Өкмөттүн Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Алтынбек Намазалиев Москва жана Сокулук райондорундагы мектеп, бала бакча жана социалдык мекемелердин абалы менен таанышып чыкты. Ошол бүгүн текшерүү учурларында кандайдыр бир сын пикирлер болсо ошону ордуналарын көрсөтүп кеттик. 1-сентябрга карата толугу менен даярдыгын көргүү максатында да. Андан бөлөк мына Беловодскийде психоневрологический мекемеге келип көрдүк. Анын жаңы корпусу салынып аткан жүрүшүн көрүп кеттик. Чындыгында биякта бир топ жакшынакай иштер өткөрүп атыптыр. Эмне жардам керек экенин биз толугу менен маселелерин өзүбүзгө көйгөйлүү маселелерин жазып алдык. Эми ордунан барып чечкенге аракеттенебиз. Москва району боюнча жалпы 33 билим уясы жана 14 балдар бакчасы бар. Мектептердин бири авариялык абалда болгондуктан окуучулар атайын уюштурулган бөлмөлөрдө билим алышат. Учурда жергиликтүү бюджеттин эсебинен мектептерде оңдоп түзөө иштери кызуу жүргүзүлүп, 4 мектеп жаңы курулууда. Быйылкы жылы ошо жаңы окуу жылына даярдык көрүү боюнча 25 миллион 600 миң сом акча бөлүнүп, мектептер даярдалып атат. Азыр бул 1-июлга болгон эсеп боюнча ал эми азыркы күндө ошо окуу жылына даярдоо иштери уланууда. Бир 12 мектептин ашканасын капиталдуу оңдоп түзөө иштеринен өткөрүп, ошо ысык тамакка өтүү боюнча иштер жүргүзүлүп атат. Башка дагы айыл өкмөттөрдүн жергиликтүү бюджет тарабынан 6 айдын жыйынтыгы боюнча да кошумча каралып, ошол боюнча да оңдоп түзөө иштери жүрөт. Азыркы күндө бардык бала бакчалар, мектептер жаңы окуу жылына даяр. Ал эми жүргүзүлчү иштер окуу тарбия ишинин жүрүшүнө жолтоо болбойт. Ошондуктан кошумча каражаттар болсо, кошумча иштер жүргүзүлө берет. Райондогу бир катар мектептерди кыдырганда айрым билим берүү мекемелеринде кемчиликтер байкалгандыктан Өкмөттүн Чүй облусундагы өкүлү мекеменин жетекчисине эскертүү берип, окуу жылы башталганга чейин аларды жоюуну тапшырды. Азыр тендер жайлап болот. Тендер жайлап, ирригацияны киргизгиле толугу менен. Ирригация суу жок да бизде тоон суу бар. Анда алып келип туруп, эме кылгыла, жерди канча жерде кирет деп. Бизden 30 метрден чыгат. Ну все чыгарбайсыңар, возможность бар экен деп. Москва району көп улуттуу жана калктын саны көп болгондуктан мектептерде балдар 2-3 нөөмөт менен окушат. Маселен, номер 2 мектеп гимназиясы 700 окуучуга ылайыкталса, учурда бул жайда 1200 бала билим алат. Жыл сайын мамлекет тарабынан бизге текущий ремонттоп коебуз. Алдыдагы ремонтко акча бөлүнөт. Андан тышкары биз ошол ар кандай проекттер менен ушу мектепти ремонтун жасап келебиз. Биринчиден бул STEM грант проекти быйыл бизде жалпы ушу 3 миллион сомго, анын 1 миллион 300 миң сомун айыл өкмөтү каржылайт, калганын Минфин тарабынан каржыланып, жалпы терезелерибизди которобуз деп турабыз. Андан тышкары Мерсико деген бизде бир эл аралык бир уюм бар. Ошол тарабынан былтыр биз жалпысы 750 миң сомго эмебизди, ашканабызды ремонтун өткөрдүк. Калган 500 миң сомдо жана оборудование, бардык тамак аш даярдалуучу нерселердин баардыгын алып келип, ошо менен биз ысык тамакка өттүк. Андан башка кичи проектлерибиз көп быйыл дагы. Облус башчысынын айтымында мындай күтүүсүз текшерүүлөр дагы да кайталанат. Ал эми 14 августтан баштап атайын комиссия түзүлүп, мектептердин жаңы окуу жылына карата даярдыгы текшерилет. Мунара Кадырдин кызы, Жумабай Исманалиев, СТВ.